Кыргыз ашканасынын даамы тоолордогу шамал жана көчмөндөрдүн жолдору менен кошо жаралган деп айтылат. Ар бир тамак талаанын күчүн, элдин беришендигин жана конокторго болгон урматтоону чагылдырат. Байыркы доорлордон бери эт, сүт жана дан азыктары тамак аштын негизи болуп келген. Жөнөкөй, бирок узак жолго күч берген өтө тоюмдуу тамак. Койдун, уйдун эти, айрыкча жылкынын эти кыргыз дасторконунун жүрөгүнө айланган. Негизги тамак 5 бармак. Бул жөн гана тамак эмес, бүтүндөй бир салт. Эт казанда кайнатылып, кесме колго жасалып, кыргыз үйүнүн жылуулугун ар бир адам сезе тургандай кылып дасторконго тартылат. Ысык, жыпар жыттуу шорпо ошол эле казандан чыгат. Куурдактын эти койдун куйрук майына куурулуп, жылкынын этинен чучук деп аталган деликатес жасалат. Кыргыз ашканасы бул даам, жыт жана конокко болгон урматтоо аркылуу баяндалган элдин тарыхы.